Мен интернет жөнүндө сүйлөп кетсем, интернет деген анын пайдалуу жагы да бар, жана зыяндуу жагы да бар. Мисалы, зыяндуу жагынан алар адамдарды жаман жолго түртөт, жакшы жагы адамдарга көп маалымат алып келгени. Мисалы, мен айтып кетсем, адамдар көбүнчө телефонун чукулашып калган азыр. Адамдар өзүнүн мурда адамдар көбүнчө китеп окушуп, сөз байлыктары көп болгон. Азыркы адамдар телефондон чыкпай калышып, ар бир жаман иштерге барып жатышат. Азыркы жаш балдарчы, азыркы жаш балдар тилекке каршы ата-энесин укпай калды. Ата-энесин укпайт, сөзүн укпайт, ата-энесин алдайт. Анан bunun da ушундай нерсеси болуп калды. Мисалы, үйүндө жатып эле аз баратам деп коет, жетип калдым дейт, мисалы да. WhatsApp менен эле башка менен. Илгери андай эмес болчу да. Илгери мээнет кылчу. Азыр эжелерди айтып берет го. Илгерки биз союз убагындагы тарбия алгандар жазчу, китепти бар окучу, китептин бир жыты болот да. Анан силер ошол 99% туура эмес жагын алып атып, эмне болуп атабыз? Биз тилекке каршы ден соолугубузга зыян келип атат. Баспай калдык. Анан ушуга силер кандай, туурабы же туура эмеспи? Биз адамдар телефонду эле чукулабаш эле керек. Биз көбүнчө китеп окуш керек. Биз окуучубуз. Бизге сабак эле керек. Биздин чоң жумуштарга орношуш үчүн сабак керек. Окуш керекпиз. Телефондун бизге 6-класстарга көп деле кереги деле жок. Эмне окуш керек деп турган эмне телефон колдонуп атасыңар? Мен телефонум жок. Үйдө ата-энем кичине колдонгонго берет. Мисалы, канча саат? Мисалы, жарым саатка жетпейт. 15 мүнөт же 20 мүнөт эле берет. Наразы болбойсуңбу? Жок, наразы болбойм. Пикет кылбайсыңбы? Билет да кылбайм. Ошол интернетти 20 мүнөт колдонуп жатканда сизден бактылуу адам болбосо керек, Мен 20 мүнөт колдонгондо эле жетет мага, ошол деле жакшы. Ал колдонгондо эмнелерди аласың? Кыздар менен таанышасыңбы? Жок, мен жана Google данные деген, Google карта деген бар, ошодон географиядан берген сөздөрдү жанагы жерлерди издеп табам. География кызгат окшойсуң анда,